Урматтуу мекендештер, баарыңарды келе жаткан 2017 жаңы жылыңар менен куттуктайм. Жаңы жыл мекенибизге ынтымакты, ийгиликти, тынчтыкты жана бардыгыбыз бир топ жылдардан бери күтүп келаткан маанилүү өзгөрүүлөрдү алып келген жыл болсун. 2016 жыл деле биз үчүн бир топ оор жылдардан болду. 2016 жылы мамлекетибизде оор экономикалык, системалык кризис каптады. Бийлик граждандык коомдун өкүлдөрүнө, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө, саясатчыларга жана башка көз караштагы адамдарга басымын бул жылы аябагандай күчөттү. Бийлик толугу менен бир адамдын колуна топтолду. Өкмөттүн, жогорку кеңештин, жергиликтүү бийликтин, соттун ролдору жокко чыкты. Бийлик, жергиликтүү кеңеш, жогорку кеңеш мамлекетте олигархиялык топтордун колуна өттү. Бул жылы жылдын аягында бийлик мамлекетибиздин конституциясын өзгөрттү. Менин көз карашымча, мен санап өткөн 5 окуя сөзсүз түрдө келечекте биздин мамлекетибиздин өнүгүшүнө өзүнүн терс таасирин тийгизет деп эсептейм. Ошондуктан биз саясатчылар, граждандык коомдун өкүлдөрү, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү колубуздан келишинче мамлекетибиздеги болуп аткан бул окуяларды, бийликтин кадамдарын токтотконго аракет кылдык. Бирок массалык маалымат каражаттарынын, адамдардын, жарандардын биздин колдоосун чоң таба албагандан кийин биз бийликтин алдында жеңилүүгө дуушар болдук. Биздин мамлекетибиздин алдында 2017 жылы дагы маанилүү 2 окуя турат. Биринчиси, биз 2017 жылы мамлекетибиздин президентин шайлайбыз. Биз башка мамлекеттердин, тышкы күчтөрдүн же болбосо кандайдыр бир олигархиялык топтордун каалаган президентин эмес, мамлекетибиздин, улутубуздун кызыкчылыгын жогору койгон, улуттук кызыкчылыкты бекем коргой алган адамды, президентти тандап алганды үйрөнүп, ошого аракет кылышыбыз керек. Экинчиси, жана мен айтып кеткендей эле, мамлекетте оор экономикалык, социалдык, системалуу кризис каптап келди. Мамлекетибиздеги билим берүү тармагынын абалы, медицинанын абалы, коопсуздугубуздун абалы бүгүнкү күндө аябагандай оор. Мына ушул 2017 жылы боло турган окуя биздин саясатчылардын, граждандык коомдун өкүлдөрүнүн, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн бардыгыбыздын башыбызды бириктирип, мекенчил күчтөрдүн, пикирлештердин баарыбызды бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, күрөшүүгө, кандайдыр бир жаңы идеяларды алып чыгууга жана бардыгыбызды биригүүгө алып келиши керек деп эсептейм.